Поэтому мы обращаем внимание на эту проблему. Орусиялык экологдор Ошмуга келип, жогорку окуу жайларда экологиялык темилгелерди ишке ашыруу боюнча окут өткөрүп жатат. Семинардын биринчи күнү Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк мектебинде өттү. Анда климаттын күчү аталышындагы конференция болду. Эко кыймылынын директору Елена Горохова ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, иш пландары менен таанышты. Ош мамлекеттик университетинин тоо экосистемаларын сактоо жана жашыл инновациялар боюнча консалтинг центри биз мына ушул россиялык экологиялык уюмдар менен иштешип жүрүп, быйыл жай айларынан бери мына ушул эл аралык экологиялык уюм менен ушул Ош шаарында, Ош мамлекеттик университетинде 2 күндүк ушул конференцияны өткөрүүнү пландаганбыз. Биринчи күнү Ош шаарынын мектептеринин окуучулары үчүн экологиялык сабакты биргелешип иштеп чыгып, мына кечээ күнү 52 кыргыз-түрк Манас мектебинде 60-тан ашык окуучунун катышуусу менен өткөрүп бердик. Экологиялык ачык сабак десек дагы болот. Бир эле окуучулар эмес, мугалимдер, керек болсо ата-энелердин катышкандыгы, демек экология маселесине коомчулук кайдыгер эмес экендигин көрсөтөт. Экинчи күндө Ошмуда илимпоздор чогулуп, экологиялык көйгөйлөрдү жоюуну талкуулашты. 10дон ашык презентация коюлду. Саламатсыздарбы? Биз 2 күндөн бери ушул экологиялык проблемаларга карата илимий конференцияларды өтүп атабыз. Биринчи күнкү бул кечээги сабактарыбыз болду. Аны 52 мектеп лицейинде сила климата деген экологиялык сабак уюштуруп, ал жерге ар башка мектептерден окуучулар келип катышып берди. Сабак аябай жогорку деңгээлде өттү. Окуучулар аябай активдүү катышты. Негизги максаты ошол бүгүнкү күндөгү экологиялык проблемаларды жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана ошол инициативаларды көтөрүү болчу. Экологиялык проблемаларды чечүү инициативалары. Бүгүн экинчи күн биз ушул Ошмунун башкы корпусунда конференция уюштуруп жатабыз. Бул жерге ошо Россиядан келген спикерибиз менен биргеликте өткөрүп атабыз. Экологиялык проблемаларды чечүү инициативасын көтөрүү жогорку окуу жайларда. Бул жерге дагы жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттер келип катышууда. Конференция аябай мыкты деңгээлде өтүп жатат. Бул демилгени өнөктөш катары бир нече уюмдар колдоп, салымын кошкон. Конференциянын жыйынтыгы менен Ошму менен экологиялык уюмунун ортосунда меморандумга кол коюлду. Уюштуруучулар алдыда Орусия менен өндүрүштүк иш пландарды алып бараарын билдиришти.